Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Менин атым Мирбек. Мен өзүм Россияда адвокат болуп эмгектенем. Менин жанымда биздин мекендеш. Бул мекендеш болсо дальнобойдо иштейт. Айтып кете турган нерсе азыр деген Мордовия республикасындабыз. Торбиевский районный отдел полицияда жаңы эле чыктык. Биздин мекендешке кетип баратканда взятка сунуштадың деп ошондой болбогон доо менен кармалып, ошол доонун полициянын иштери аракеттери далилденбей чыгып, видеозаписте именно взятка бердиңби бербедиңби деген жерде биздин мекендешибиз взятка бербей, бирок менин колумда $100 бар, ошол $100 штраф төлөгөнгө жетпейби деген орусча тилин жакшы түшүнүшпөй алар ойлошуптур. Взятка предлагать этти деп ойлошуп, ошол Торбиевский райондук отделде кармашыптыр. Ошол келип кармагандан кийин укук коргоо жардамын көргөзүп, ошол жардамдын негизинде азыркы маалда биздин мекендештин укуктары корголуп, эркиндикке чыгарылды. Жана ошол маалдарда сиздин ой жүгүртүүңүз боюнча айтып, жана ушундай ситуацияларга түшпөш үчүн биздин мекендештер кандай өзүн алып жүрүш керек деген кичине опыт пайда болуп калды. Ошол опытты айтып берсеңиз. Ошол документке так болгула. Бирөөгө акча бергенде ойлонуп, эки жак карап, камера деген нерсе болот экен, голосовой диктофон болот экен, ошолорду карап байкап, эhtiyat болуп жүргүлө да карап өзүңөр. Ошол эhtiyat болуп жүрүш керек. Карап, кол койгондо бир нерселерди окуп түшүнбөсөңөр, корксодан кол койбош керек. Кол койбош керек экен ошо. Кол коюп койгула эле ошонун аркасынан дагы кийинип калат экен. Сак. Эми бул жигиттин историясы боюнча кандай болгон? 2013-жылы Москва шаарында ал болсо өзүнүн паспортун жана айдоочулук күбөлүгүн жоготкон Москва шаарынан. Анан деген Москва шаарынан 2013 жоготуп, полицияга кайрылбайт, эч кандай жоголду жөнүндө арыз жазылбайт. Арыз жазылгандан кийин 2013-жылдан баштап 2018-жылга чейин Россияга келбейт. Ошол эле маалда 2013-жылдан баштап 2018-жылга чейин кайра тизмеде болуп Россияга келбей жүрөт. Анан 2018-жылы ушул жакында эле Кыргызстандан бияка келип атып ГАИ кызматкерлери токтотсо, анын правасы 2013-жылы айдоочулук укугунан ажыратылып, лишение болуп калат. Ошол лишениянын негизинде протокол түзүп жатканда өзүңүздөр билесиңер, эгерде айдоочулук укугуңар жок болуп машинени айдасаңыздар, бул жерден 30 000 рубль штраф же болбосо 15 суткага чейин арест болуп эсептелет. Ошол арестке дагы соттун арестти кароо отурумуна жетишип калып дагы жакшы. Сот биздин мекендешибиздин ситуациясын жакшы көрүп, ситуациясын жакшы түшүнүп, эң минималдуу түрдө 48 саатта кармалуучу мөөнөткө кармалып, 2 суткага эле өкүм чыгарып, ошол 2 сутканын эсебинен 15 сутка деген чечим чыгарбай, эң минималдуу өкүм чыгарат. Ошол өкүм чыгаргандан кийинки азыркы Торбиевский отдел полициядан именно взятка берүү же болбосо пара берүү мыйзамдуу түрдө ошол көйгөйгөн маселесин чечип чыгып жатабыз. Ошол себептен урматтуу мекендештер, ушу менен эмне деп айтарым, өзүңөрдүн документтериңерге так болгула, орус тилин жакшы сүйлөгүлө, жана болгон өзүңөрдүн укугуңарды билип, так аман эсен ойлогон максаттарыңыздарга жетип жүрүңүздөр. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.